Салам достор, сіздер менен бүгін біз Arduino'нун программалоо, тагыраагы айтканда Blink программасын жазганды үйрөнөбүз. Бизге алгач эле браузерди ачып, tinkercad.com сайтына киребиз. Бул сайтты ачкандан кийин биз системага киришибиз керек. Вход в систему деген кнопканы басабыз. Бул жерден бизге өзүбүздүн башка социальный аккаунттарыбыз менен кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал жактан Facebook, Google аккаунттары менен кирсе болот. Азыр биз Facebook менен киребиз. Сиздерге логин жана аккаунтту жазуу страницасы чыгат. Ошол жактан логин жана аккаунттун ачышыңар керек. Андан соң Circuit цепь же болбосо чынжырча деген бөлүккө киребиз жана создать цепь жаңы чынжырча жасоо бөлүгүнө киребиз. Бул жактан оң жак тараптан C дегенди тандайбыз, анткени ал жактан бардык модулдар, Arduino'га тиешелүү бардык модулдар чыгат. Алгач эле Arduino Uno платасын алып, сол жака экранга коебуз. Экинчи макетный платаны алабыз. Андан кийин светодиод жана резистор алабыз. Эми бул жерден питание портторун көрсөк болот. 5 вольт жана GND. 5 вольт деген бул плюс, GND деген минус. Эми бул жерден Arduino'нун питание портторунан макетный платага туташтырабыз. Алгач эле 5 вольтту плюска бизде плюс кызыл түстө болот. Андан кийин GND'ни минуска туташтырабыз. Макетный платанын үстүнкү бөлүгү питание порттору болуп калат. Өзүңүздөр көргөндөй бардык үстүнкү кызыл катары плюс, ал эми көк минус болуп калды. Андан кийин светодиодду карасак, эки бөлүктөн турат. Ири жана түз. Ири бөлүгү бизде плюс, ал эми түз бөлүгү минус. Андан соң светодиодду макетный платага жайгаштырабыз. Жана минуска туташтырабыз. Түсүн көк түс кылып өзгөртөбүз. Кийин резисторду айландырабыз. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн. Сол жак бурчта айландырчу кнопка бар. Андан соң резисторду светодиоддун плюс бөлүгүнө туташтырабыз. Кийин аны программаны баштайбыз. Биз бул жерде блок түрүндө жана текст түрүндө программаласак болот. Биз текст түрүндө программаны тандайбыз. Оң жак тарапта комментарийлер жазылган англис тилинде. Биз ошол комментарийлерди өчүрүп кыргызча комментарийлер жазабыз, адашпас үчүн. Биринчи эле 13-чү программадан кийин эки слештер катарынан эки слештер жазылат. Бул ошол комментарийдин билгилери. Бул жерде pinmod 13 деп жазабыз. Бул жерден именно Arduino'нун 13-чү порту менен иштейбиз. Андан соң комментарийлерди жазып баштайбыз. Биринчи эле 13-чү портту чыгуу катары орнотобуз. Pinmod 13 out. Бул чыгуу катары орнотулду. Андан соң 13-чү порт high, же болбосо 13-чү портту жандыруу деген программаны жаздык.
Андан кейін уақыт, же болсо задержка деп коет. Андан кейін 13-ші портты кайрадан өчүрүп тыныгуу жазабыз. Буга дагы 1000 миллисекунд бул 1 секундага барабар. 1 секундалык тыныгуу. Эми светодиоддун плюс жагын резистор аркылуу биз программа жазган 13-чү портко туташтырабыз. Бул жерде светодиоддун плюс жагы резистор аркылуу 13-чү портко улангандыгын байкасак болот. Программаны ишке киргизебиз жана 1 секунда өчүп, 1 секунда жанып жаткандыгын байкайбыз. Светодиоддун биздин программада жазылгандай 1 секундага өчүп, жана 1 секундага жанып атат. Программаны токтотобуз. Жана экинчи светодиодду кошуп көргөнгө аракет кылабыз. Ал үчүн биз ошол эле программаны көчүрүп алгач светодиодду резисторду алып ошол сыяктуу системаны түзөбүз. Светодиод резисторду көчүрүп ушул сыяктуу системаны түзөбүз. Светодиоддун минус жагын минуска туташтырабыз жана ошол минус кабыл алынган зымдын түсүн өзгөртөбүз бизге ыңгайлуу болуш үчүн. Ал эми плюс жагын резистор аркылуу 12-чи портко туташтырабыз. Светодиоддун түсүн дагы бизге ыңгайлуу болуш үчүн өзгөртүп алабыз. Ал үчүн светодиодду басып бул жактан түстү тандасак болот. Көк түскө коюп, кайра өзүнүн ордуна жайгаштырабыз. Андан кийин программа жагын жазабыз жаңыдан. Ал үчүн биз 13-чү портты орноткон жерге ошол сыяктуу эле кылып 12-чи портты дагы орнотобуз. Андан соң программа жазылган ылдыйкы бөлүгүн 12-чи портко ылайыктап, аны дагы көчүрүп, ылдый жагына жазабыз. Жана убакытты тыныгууну 500 миллисекундага же болбосо жарым секундага азайтабыз. Андан соң бардыгын текшерип, программаны ишке киргизебиз. Жакшылап байкай турган болсок, эки светодиод кезек менен өчүп жанып аткандыгын байкайбыз жарым секундтан. Tinkercad сайтынын өзгөчөлүгү биз жазган кодду көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Ал үчүн оң жак бөлүктө жогору жакта көчүрүү кнопкасын басабыз жана көчүрүлгөн файлды ачабыз. Көчүрүлгөн файлды Arduino'de программалык жабдыгы аркылуу ачабыз жана ошол жактан биздин жазган программабызды көрүүгө болот. Аны Arduino'га киргизүү үчүн биринчи Arduino платасын тандайбыз. Arduino Uno платасын. Arduino көптөгөн платалардан турат. Биз колдонгон ошол Arduino Uno платасын тандайбыз. Андан кийин порт. Бизде COM6, сиздерде башкача болушу мүмкүн. Кийин компилировать, текшерип көрөбүз кодду. Эгер кандайдыр бир катачылыктар болсо, ошол компиляция процессинде катачылыктарды көрсөк болот.
эгер катачылык жок болсо, бардыгы туура болуп чыгат. Кийин биз Arduino платасына даяр программаны киргизсек болот. Arduino'га киргиздик. Жана ошондой эле ушул программанын жанагы жашоодо кандай болгондугун көрсөк болот. Бул жерде биз жазган программаны Arduino'га киргизгенден кийинкисин көрө алдык. Жана чогултуп светодиоддор, резисторлор жана Arduino'нун питание портторунан келген сымдар аркылуу таштырылган система. Tinker картта көргөнүңүздөрдөй плюс-минус Arduino'нун питание портторунан GND жана 5 вольт портунан келип макетный платага таштырылган. 12 жана 13 порттор бул ошол светодиоддорду башкарган порттор. Алар резистор аркылуу, эсиңиздерге сала кетсем, светодиоддун плюс жагына туташтырылган. Жана 5 секундалык тыныгуу менен өчүп жанып жаткандыгын байкасак болот.